Бүгүнкү жолугушуунун темасы Жогорку Кеңештин саясий ролу жана президенттик башкаруу системасындагы орду деген өтө кызыктуу, абдан маанилүү жана өз убагында талкуулануучу актуалдуу маселе. Кыргызстан президенттик башкарууну да, парламенттик башкарууну да тек кагаз жүзүндө конституция боюнча. Аралаш системасында башынан өткөрдү. Борбордук Азиядагы эмес, СНГ өлкөлөрүндөгү эң экспериментти көп өткөргөн өлкө катарында белгилүү болду. Бирок бир да бир система калкка өзүнүн жакындыгын жана адилеттүү бийлик башкаруу системасын көрсөтө алган жок тилекке каршы. Biz demokratiялык баалуулуктардан мүмкүн республикалык баалуулуктарга өтө турган мезгил келди. Демократия бул кайсы бир элитанын башкаруусу болсо, республика бул элдик башкаруу түшүнүгүндө классикалык маанисинде ушундай тартылат. Parlamentin güç ушундай болот, эгерде канчалык парламенттин өкүлдөрү өз укугун так даана билсе жана ошончолук деңгээлде сабаттуулугу бийик болсо, ошондо парламент өзүнүн ордун ээлейт. Бүгүн 6 саясий партия бар биздин парламентте, ошонун ичинен жалгыз бүтүн Кыргызстан оппозициялык платформадагы партия. Шайлоолордун кандай өткөнүн сиздин кабарыңыз бар? Сиздердин институт 30 жылдан берки шайлоонун баарында байкоо жүргүзүп келет. Соңку шайлоолор биздин баягы көнүп калган адаттардан арыла албай аткан өлкө катарында дагы бир жолу көрсөттү. Biz 6 kişi менен өкүл болуп киргенибизге карабай, саныбыз эмес, буюрса сапатыбыз менен эл алдында берген милдеттерибизди аткарабыз деген ишенич менен иштеп атабыз. Бардык маселе боюнча бүтүн Кыргызстандын өзгөчө көз карашы бар. Biz kurulay sındoodan alışpız, bırak sındoo menen konkretli sonuçlarda berip kelgen partiyamız. Elge mümkün boluşunça parlamentin prezidentlik başkaruudagı rolün jana жоопкерчилигин көрсөтүүгө бар күчүбүздү жумшайбыз. Биздин курамыбызда 2 айым бар. Бул киши Кожокулова Гуля Ахматкуловна, баштапкы прокуратура системасынын кызматкери, жооптуу жетекчи кызматтарда иштеген, мыйзам боюнча түшүнүгү абдан бай, тажрыйбалуу инсан.
Prokuratura kızmatının polkovniği. Olayımız militsiya kızmatının kapitanı. Aydarova Aygül. Mıyzaminin işlerinin hadisi. Бұл жігітіміз қауіпсіздік бойынша hadis. Өзгөчө кызматтын полковниги. Эрбаев Алишер Мырза. Маңдайыбызда отырған кишибиз финансы, бюджет боюнча hadis. Экинчи жолу депутат болуп шайланып, экинчи жолу ошол комитетте биздин фракциянын мүчөсү. Азыр bizde Масалиев Мырза белгилүү себептер менен катыша албайт. Анын шаардык өкүлү бар. Эмне үчүн мындай тааныштыргым келди? Бизде адиской инсандар деп айткым келет. Бизнес жаатында, соода жаатында, базар жаатында, коммерция жаатында өкүлдөрүбүз жок. Бизде жала парламентке нукура мүчө болуп кирчү адиской инсандар. Ошон үчүн саныбызга карабай сапат менен алабыз деген ишенимдебиз. Рахмат чоң. Чоң рахмат Ханким Санбаевич. Азыр Кыргызстанда конституция өзгөрдү, форма өзгөрдү деп ар кандай ойлор жаралып атат. Биз чынында эле президенттик системадабы, мурун парламенттик системада жашадык беле. Силер азыр президенттик системада парламент көп нерсени чече албаса силер кантип иштеп атасыңар, же иштейсиңер дегенде бизге дагы суроолор бар. Ошондуктан биз ошону тактап кетиш үчүн юридика илимдеринин доктору, Борбордук Азия университетинде окуган. Биздин ушу конституция жана конституционализм боюнча чыган адистердин бири ушу Сания Токтогазиева айымды чакырып бизге бир аз айтып бергенсиз деп суранганбыз. Ошон үчүн Сания, сизге сөз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Менин атым Сания Токтогазиева, өзүм салыштырмалуу конституция укук боюнча юридика илимдеринин докторумун. Борбордук Европа университетинде жакталгам. Азыр болсо Борбордук Азия университетинде доцент болуп иштейм, юридикалык факультетинде. Бүгүн биз ошо жогорку кеңештин саясий ролу жана анын президенттик башкаруу формасындагы орду деген тууралуу биз талкуулайбыз. Анткени көбүлөө айтып жатат да, президенттик башкарууда парламент толугу менен өзүн жоготуп коет, эчтеке кыла албайт да. Бирок бул дагы кандайдыр бир жалган нерсе десек болот. Бирок аны толугу менен түшүнүш үчүн азыркы ошо окутуу программасы кандай болот? Биз биринчиден конституция түзүлүштүн негиздери жана Кыргыз Республикасындагы парламентаризмдин орду жөнүндө сүйлөшөбүз. Экинчиден бул мамлекеттик башкаруунун ар кандай формалары жана жогорку кеңештин саясий ролу жана анын президенттик башкаруу формасындагы орду да. Анткени көп учурда эле Кыргызстанда айтылып келгенде 2010-жылы бизде нукура парламенттик форма орногон, ал эми азыр болсо биз классика президенттик формада жашап жатабыз деп. Бирок тилекке каршы бул бардык нерсе жалган. Кыргызстан бардык учурларда биз ошо аралаш системада эле калганбыз да. Анан акырында бул жаңы конституция боюнча депутаттардын жана жогорку кеңештердин ыйгарым укуктары биз билишибиз керек. Азыр ошо конституцияда абдан бир мындай көйгөйлөр көп. Конституция негизинен көпчүлүк учурларда мындай боштуктар дагы бар да. Мына ошо боштуктарды пайдаланып, азыр жогорку кеңештин жаңы чакырылышы өзүнүн ролун жана ордун кеңейтүүгө, өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө дагы ошо шарттар бар да. Ошол шарттар жөнүндө дагы биз сүйлөшүп кетебиз. Биринчи рет ошо конституция деген эмне жана анын максаты да. Көпчүлүк учурда ушул суроону жөнөкөй адамдан сурайбызбы, же болбосо саясатчылардан, же биздин аткаминерлерден сурасак, негизинен эле түпкүрүнөн абдан туура эмес түшүнөт да. Көпчүлүк учурда
адамдар ойлойт бул конституция документ биздин ошо атакаминерлерге бийлик берген депчи. Бул өтө эски Советтер Союзунун республикаларында келиптенген негиздеме да. Бирок чыныгында эле эң биринчи конституция, жазылган конституция бул Америка Кошмо Штаттарында жазылган. Анын эң негизги максаты эмнеде болгон? Бул бийликти чектөө. Анткени бийликти чектөө менен гана адам укуктарын, кепилдиктери сакталат деп жазылганда. Ошол себептен конституциянын эң түпкүрү жана маңызы бул бийликти чектөө. Анткени конституцияда жазылат, кандайдыр бир бийлик, ыйгарым укуктар ар кандай бийлик бутактарында бар. Эгерде ошол бийлик бутактарынан чыгып кетсе, анда бул конституцияга туура келбейт жана түздөн-түз адамдын укуктарын басмырлоо болуп эсептелинет депчи.